Ак үйдүн эмне кереги бар экен өзү? Мына ак үйдү эптей албайт. Ол ак үйдөн башка мамлекетте жасай турган иш жокпу? Эл бузарлар, эл жөнөкөй элдин арасынан чыкпайт. Эл бузарлар президенттин жанында жүрөт жалаң. Элдер кыйналып атканда ак үйдү салабыз деп эле, ак үйдү так эле биздин ак үйлөрдү ортосуңарда. Иштебей эле турбайбы? Эмне үчүн ошо резиденцияга тоскондон уялат? Эмнеге элин ойлобойт? Эмнеге 16 гектар жарга мен резиденция салам дейт? Эң туура эмес. Садыр Нуркожоевич келгенде эле эмнегедир мында уялып, анан ак үй керек болуп калды билбейм. Ошо 16 гектар жер беребейин, 16 гектар жер берип анан ак үй салдырайын. Мисалы үчүн Атамбаев деген 1 гектар жерге эле өзүнүн эмесинен 1 сом эме албай туруп эле килтеби мечит куруп койду. Мен эки жарандан тең кошула албайм. Себеби деген курулуп атканы жакшы, ал кимге пайда кылат, кимге зыян кылат, аны да билбейбиз. Өлкө башчы Садыр Жапаров 15 апрелде президенттин администрациясынын Бишкек шаарындагы жаңы имаратынын курулушуна капсула салды. Административдик комплекс шаардын түштүк бөлүгүндө мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан Ысык көл мейманканасынын имараты бузулуп жаткан жерге салына баштады. Конок үйүн бузуу иштери былтыр декабрда башталып, ал үчүн бюджеттен 9 миллион сомдун тегерегиндеги каражат сарпталган. Социалдык тармактардын айрым колдонуучулары өлкөдөгү экономикалык кыйын кырдаалда президенттин администрациясынын жаңы имаратынын салынышын сындап чыгышкан. Ал арада мамлекет башчы Садыр Жапаров президенттин администрациясынын Бишкек шаарындагы жаңы имаратынын курулушу боюнча айтылган сындарга жооп берди. Жапаров Facebook'тагы баракчасында билдирүү жарыялап, анда Ысык көл мейманканасынын ордуна салынып жаткан ак үйгө мамлекеттин 1 тыйын акчасы кеткен жок. Болгону президенттин иш башкармалыгына караштуу 16 гектар жерге алмашып жатабыз. Биз жер бердик. Алар имарат куруп берет деп билдирген. Деги эле бул боюнча коомчулуктун пикирин билүү максатында Бишкек шаарынын тургундарына суроо узатып көрдүк. Эми мен оюм как финансист катары чөнтөккө караш керек. Чөнтөгүбүздө акча көп эмес, аз бюджетте тартыш болуп атат. Бул сунушту колдойбуз биз. Эгемендүүлүк алгандан бери мамлекет 30 жыл болду, 30 жылдан бери бир жаңы здание салынбаса, мамлекет болгондон кийин мамлекеттеги өнүгүү болуш керек. Башка мамлекеттерди көрүш керек. Башка мамлекеттер өнүгүп атат. Анан Кыргызстанда өнүгүш керек. Буну колдойбуз. Эң туура чечим. Кереги жок болуш керек. Ак үйүбүз бар го так эле. Мында кичине экономика кичине оңолуп көтөрүлгөндөн кийин немесе деле ак үй менен ак үй деле жакшы эле болот го деп ойлоп атам. Мен оюмча жөнүнөн затрата деп ойлойм. Андан көрө азыр мамлекет элдердин мындай жашоосу кыйын болуп атат да, ошолорго ресурс катары жардам берсе жакшы болмок да. Андан көрө завод салсын, фабрика салсын денечи. Гос администрация мындай эле мурдагы мекемелерди иштетсе болот да. Просто жакшылап кадрларды коюп денечи. А так необходимости жок да ал салгандачы. Ошол Мен азыркы президенттин 16 гектар жер берип анан ак үй салдырып атканына аябай эле каршымын. Чынында биздин Усубалиев атабыз иштеп өткөн ушул ак үйдө. Ушул жерде Акаев да иштеген, Бакиев да иштеген, кийин Атамбаев да иштеген, Сооронбай да иштеген. Азыр Садыр Нуркожоевич келгенде эле эмнегедир мында уялып, анан ак үй керек болуп калды билбейм. Ошо 16 гектар жер беребейин, 16 гектар жер берип анан ак үй салдырайын. Мисалы Атамбаев иштеп турганда эмне деген президенттер келип кетти Кыргызстанга. Эрдоган келип кеткен, Меркель келип кеткен, Германиянын президенти, Си Цзиньпин келип кеткен, Кытайдын президенти, Россиянын президенти байма-бай келип турчу. Анан эле Садыр Нуркожоевичке келгенде эле уялып атам, анан бизге ак үй керек экен дегени мага аябай мындай таң калыштуу да. Андан көрө ошо экил ак үйгө деп алмашылып берилип аткан 16 гектар жерди андан көрө убактылуу мисалы бизден сыртка иштеп чыгып кеткен мигрант дейбизби, убактылуу иштечү балдар, кыздар дейбизби. Ошолорго 4 сотуктан тиет экен. Где-то мен эсептеп чыккан бир 400дөй адамга тиет экен да. Ошолорго бөлүп беришsin. Анда жардам болот да ошолорго. Чынында ошолор да көйгөй сыртта жүрөт. Ушу Кыргызстанда мисалы иши болбой жүрүшпөгөн үчүн, мамлекетибизде өнүкпөгөн, өспөгөн үчүн. Жок, ага болбойм десе анда жок дегенде мисалы мугалимдерге, врачтарга, азыркы биздин военный служащийларга границаны коргоп жүрөт. Баткенде жүргөн, көлдө жүргөн, нарында жүргөн, чүйдө жүргөн пограничниктерге үйлөрдү салып берсин арзан. Баада ипотека менен.
билбейм, азыркы саясатын мен такыр түшүнбөйм президенттинчи. Анан баягы бүгүн дагы бир кайрылуу жазыптыр деген угуп калдым, бирок өзүм да окуйм го. Мен азыр жөнөкөй элдин арасында жүргөн тиги эл бузарларды мен аябай жазалайм деген да немеси бар экен. Эл бузарлар эл жөнөкөй элдин арасынан чыкпайт. Эл бузарлар президенттин жанында жүрөт жалаң. Коррупционерлер жүрөт бүт. Эскилердин баары келип алды кайра эле жанына. Кана иллюстрация деген кана? Кана жаштардын келгени азыркы бийликке? Мен кыскасы 16 гектар жерге каршымын. 16 гектар жер берип ак үй курдурбай эле коюшубуз керек да. Андан көрө өзүбүздүн эле мына эски ак үй бар, жаңы ак үй бар, резиденция бар, Көлдө да резиденция бар, Ошто да ак үй бар. Иштегенге жетет ак үйлөр, жетиштүү эле. Мен жеке оюм ушундай. Вообще предполагаю то, что и вправду большое количество нашего населения располагается к строительству новых школ. Жаңы мектептер, жаңы детсадтар курулса анда жакшы болмок. Бирок менин оюмча бул деле жакшы, жаңы администрация курулгандыктан эмнегедир бул нерсе керек, анткени в любом случае много со временем надо идти. В любом случае какую-то серьезную точку наше руководство, наша власть в этом показывает. Может быть, я предполагаю, то, что это привлечет за собой инвестиции какие-то. Если наша власть будет также стабильно вперед идти, то почему бы и нет? Мен эки жагына тең кошула албайм. Себеби деген курулуп атканы жакшы, ал кимге пайда кылат, кимге зыян кылат, аны да билбейбиз. Да, эгер эски корпусу башка эмеге пайдаланууга берсе, анда башка иш. Анан эгер ал жөнүндө эчтеке колдонулбай калып, анан жаңы эмет салынган болсо, анда каршымын. Эми биз азыр Садыр Жапаровго шүгүр дешибиз керек. Жакшы иштерди алып барып атат. Мына тынчылык болуп калды, митинг деген почти жок болуп калды. Эми жанагы салынган үй боюнча негизи керек. Керек ал президентке деле, башкаларга деле керек. 30 секунд. Эже. Жаңы ак үй салганга мен каршымын. Себеби деген ал ак үй турат. 7 этаж 85-жылы бүткөн заңгыраган мрамордон ак үй турат. Өкмөт үйү турат. Ал дагы аябай жакшы, сапаты жакшы салынган. Тиги чоң арыкта резиденция бар. Чоң гектарлаган жери турат. Ошол жактан деле иштесе болот. Ак үй салыштын эч кажаты жок. Садыр Жапаров жаңы ак үй салдырып атпайбы? Ооба. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Туура эмеспи дейм. Эмне себептен туура эмес? Андан тышкары көп эле проблемалар болуп атат. Ошолорго жардам берсе болмок. Элдер кыйналып атканда ак үйдү салабыз деп эле, ак үйдү так деле биздин ак үйлөрдүн ортосунда иштебей эле турбайбы ак үйлөр. Лучше башка нерсе кылса ошол тура деп элем мен делечи. Лучше анын ордуна эмне десем, школа салсын ордуначы, чтобы элдерди өнүктүрүп, экономиканы өнүктүрө турган бир неме кылса, например, ал жергечи жакшы болмок да. Муну бузулуп аткан элдин мындай тескери мнениясын укканбыз. Биз ага каршыбыз. Ар бир нерсе өзгөрүш керек заманга жараша. Ал мейманканын ордуна жаңы курулуш куруп, жанагындай неме курулса ага биз макулбуз. Ана Садыр Жапаровдун жасаган иштерине биз дайыма туура көз караш менен карайбыз. Ошо. Албетте каршымын. 16 гектар жер деген кандай жер? Элдер канча, элдер үйлөрү жок жүрөт. Ошо ак үйдүн эмне кереги бар эле? Ак үй деген турат мынакей. Жарым гектар жер деле болуш керек азыркы ак үй. Ошого эле канча киши, 700-800 кишилик орун болуш керек. Арасында боштоп деле угатам кабинеттери. Буга аябай эле каршыбыз. Мунун кереги деле жок. Эл деген жер таппай, жаштары үйлөрү жок жүрсө, бул 16 гектар жерге резиденция салып алам. Мен сырттан келген коноктордон уялам, ушу ак үйгө, резиденцияга тосконго деп ушинтип айтат экен. Атамбаевдин убагында мына аларчага резиденцияга алып барып эле Меркель келген, Путин келди, Эрдоган келди. Ошолордун баары эле уялбай эле Алмаз Атамбаев тоскон, жакшынакай эле уялбай этпей эле. Эмне үчүн ошо резиденцияга тоскондон уялат? Эмнеге
элин ойлобойт. Эмнеге 16 гектар жарга мен резиденция салам дейт. Эң туура эмес. Элди ойлош керек, эл үчүн иштеш керек. Эл деген кымбатчылык болуп, кыйналып аябай ушундай кыйын жашоодо жашап атат. Элди ойлоп эле бул өзүн ойлоп атат. 16 гектар жерге мен резиденция салам деген аябай каршымын. Элдин баары эле каршы болуш керек. Президент жаңы ак үй салдырууга токтоңузбу? Анын кереги эмес. Ошого биздин пикириңиз кандай? Ак үй бар эмеспи? Анын кереги деле жок. Элдин акчасын баарын эметип. Мен албетте каршымын. Эми ал 16 гектар жерди берип, жана кыргыз мейманкананы бустуртуп, ошол жерге эмес ак үй салам дейт. Ак үйдүн эмне кажети бар ал жерге? Андан көрө ошол жерге ак үйдү салгандан көрө жана соц тармактарга, мугалимдерге, медиктерге, эмелерге берип койсо эң жакшы болмок. Мисалы үчүн убагында Атамбаев деле эч кандай ак үйгө ошо уялбай этпей эле резиденцияга эмне деген эмелер келди. Башка өлкөлөрдө Эрдоган келди, мисалы үчүн Путин келди, дагы ошондой эмелер келип кетишти. Эч кандай уялбай эле ошол жака тосуп эле эметкен. Мисалы үчүн Атамбаев деген 1 гектар жерге эле өзүнүн эмесинен 1 сом эме албай туруп эле килтеби мечит куруп койду. Мынакей ал мечитке канча деген кишилер барып атат. Ошону эле кылып койсоң, биз мисалы үчүн каршыбыз буга. Билбейм, эч кандай эменин кереги жок ак үйдүн. 16 гектар деген эмне деген жер. Андан көрө ошондой иштегендерге берип койсо жакшы болмок. Мына иштегендер соц тармактагыларга, мугалимдерге, эмелерге берсе, алар эмне деген үйлөрдү алып, канча деген эмелерибиз курулмак да. Ошо? Пикир туура эмес го дейт. Ордун эле калганыбыз. Эң жакшы борбордун өзүндө турган жакшы. Жөн эле койбоду ошону. Жөн эле койбоду да? Ооба, башка нерсеге. Бир себептен ойлоп кетесиң, экинчи себептен эгер чын-чынында эле 16 гектар деген бул өзүнчө эле бир кичи шаарча да, микрорайон. Ал жагы туура эмес эгер ошо бир кан сарайга 16 гектар жерди оштурса деген оюм. Мен ойлойм, биздин жарандардын баары Россияда жүрүп атпайбы? Ошолорго жумушчу орун курса жакшы болот беле деп ойлойм да. Ак үйүбүз бар го жакшынакай эле. Ошентип ойлойм. Ак үйдүн эмне кереги бар экен өзү? Мына ак үйдү эптей албайт. Аны президенттен сураш керек, бирок алар айтышы боюнча. Мен жооп берип атпаймынбы? Ол ак үйдөн башка мамлекетте жасай турган иш жокпу? Толуп атпайбы? Экономика деген турат. О, ыйлаган бактысыздар канча турат? Пенсияга жетпегендер канча турат? Мына ак үйдө отуруп иш бүтүрсө болот, мында 2 метр квадрат жерде деле алам менен сүйлөшсө болот. Onu салгандар эмне расход кылып? Чөнтүккө карап иш кылат да. Экономикабыз аябай эле дүркүрөп өсүп, ар бир гражданинге $10,000 доход болсо мейли эле. $500 ашпайт. Бирок эгерде мына ак үйдүн ордуна эле салганда деле жакшы болмок. Анан бирок мына ак үйдү деле жакшылап оңдоп түзөп, мына ак үйдү деле иштесе болмок бирок. Өзү мына эски ак үйдүчү. Эгерде 16 гектар жер коротуп бир ак үй салгандан көрө, мону эле кайра ремонт кылып оңдоп түзөп. Ошондой деп ойлойм.